Азыркы учурда көчмөндөр оюнунун бардык жеринде майрам болуп жаткан кези. Айтайын дегенибиз, бүгүн биз сиздерге ат майданынын сыртында болуп жаткан ярмаркени дагы көргөзүп бермекчибиз. Тагыраагы мындай көчмөндөр оюнунун эмблемалары түшүрүлгөн, өзгөчө футболкалардан баштап бардык нерсени сатууга чыгарышкан экен. Азыркы учурда мындай ою чиймелерди түшүрүлгөн кол баштыктар дагы бул чет мамлекеттен келген туристтерди аябай кызыктырып жаткан учур экен. Ушул товарлардын бардыгын өзүбүз колубуз менен жасайбыз. Бул Бишкек шаарында турабыз. Жана бардык товарлар бул Кыргыздын улуттук, башкача айтканда нукура даярдалган сааттары, сувенирлер деп айтсам болот. Булардын баары таза жанакы териден жасалат, кайышта коет. Орусча айтканда кожадан. Буларды биз ушул көчмөндөр оюнуна алып келдик. Кыргыздарга, туристтерге сатып, мындайча айтканда Кыргыздын сувенирлерин көрсөтөлү деп. Балары кыргыздай мурунку сатканыңыздарга караганда бир эсе эле көп болсо керек, көп эсе эле. Эми анчалык көп эсе деп айта албайм. Бир аз коштук. Себеби азыр орусча айтканда сезонный болуп атпайбы? Ошого байланыштуу. Мына өзүңүздөр көргөндөй өзгөчө кооздуктагы сувенирлер деге койчу Кыргыздын бардык буюмдары ушундай сатыкка чыгып, туристтерди өзүнө тартып жаткан экен.